Сүйіктүү көрүүчүлөрүбүз, сиздер үчүн сонун жаңылык бар. Тактап айта турган болсок, Фрунзе ТВ каналы бир гана сиздерди маанайыңыздарды көтөрөбүздөн жакшы бир белек дагы ыйгарганга даттар. Тактап айта турган болсок, Феникс аттуу китеп Кылыч Исамамбетов байкебиздин калеминде таандык болгон сиздерге буйруп калышы мүмкүн. Эмне үчүн бул китепти окуп коюш керек? Анын бир жөп-жөнөкөй себептери бар. Эгерде жашооңуздарда ийгилик болом десеңиздер, анча-мынча кыйынчылыктарды оңой жеңгени билгиңиз келсе, жана эң башкысы мотивация жетишпей жаткан болсо, анда бул китепти 100% окушуңар шарт. Кантип алса болот деген суроолор кызыктырып жаткан болсо, анда жөп-жөнөкөй. Бизде азыр конкурс жүрүп жатат, эч кандай акча төлөөнүн кереги жок. Болгону гана ылдыйда мен ушул китепти эмне үчүн алышым керек деген себебиңиздерди ылдыйда жазып койсоңуздар болот. Жана бизде бир гана эле жеңүүчү болот. Эгерде каалоочулар өтө эле көп болуп кете турган болсо, описанияда турган Instagram баракчага кирип, ошол жакта да өтүп жаткан конкурска катышсаңыздар, бул китеп сиздики болушу мүмкүн. Ошон үчүн айта турган сөз өтө жөп-жөнөкөй, билими күчтүү миңне жагат, андыктан чамдаңыздар. Assalamu alaikum сүйүктүү көрүүчүлөр. Арадан 7 күн өттү. Демек, биз кайрадан эфирдебиз. Бир шиңил долбоору, эң жандуу атмосфера сиздер үчүн алдыңкы жарым саат болмокчу. Жана бүгүн бир өзгөчөлүгүбүз бар. Сиз угуп жаткан жагымдуу музыка биздин ар дайым когонобуздан эмес. Бүгүнкү келген жылдызыбыздан жаңырап жатат. Себеп дегенде гитараны эң мыкты ойногон жана жүрөктү прям сыздата ырдаган таланттуу жигит Джонни. Hey! Кандайсың? Калайсыңар, жакшысыңарбы? Жакшы. Кайсы камераны карайын? Мықты карайынбы? Бияқты барын карай берсең. Баарыңа салам. 1 2 3 4 камера, Классно. 4 камера тең бүгүн эмне максат аткарат? Сенин ырдаганыңды кооз 4 жактан тартып, 4 жактан тартып, кооз алып беришибиз керек. Максатыбыз ошол. Элдерге эстетикалык рахат тартылышыбыз керек. Ал эми үн боюнча сөз жок. Сенден вокалыңды угуп эле жүрөбүз. Буюрса эң бир сонун ырларды сенден угалабыз деп күтөм. Бирок күтөм деп мындай сомнение менен айтып атканым, орусча айтмакчы. Бизде чакан шарттарыбыз бар, аларды түшүндүрүп өтөйүн. Биринчиси өзүң ырың ырдайсың, репертуарыңан. Экинчиси мага жарашат деп аталат рубрикабыз. Каалаган ырды тандап алсаң болот. Бизден эле эстрада болсо башка ырчылардын репертуарынан. Экинчи, үчүнчү ыр эң кызыктуусу. Азыр эле ушул жактан тандап ырдаймынбы? 3-4 ырга келгенде ушул жерден 2 ыр тандайсың, 5 ыр кытканбыз. Арасында аябай оор ырлар бар, аябай жеңил ырлар бар. И балким сенин жанрыңа жатпай калган ырлар бар да, балким сен андай ырды таптакыр ырдабайт да болчуң да. Ошон үчүн бир аз кыйынчылык туудуруш үчүн ушинтип койдук. Жана эң акыркысы сен үчүн эң оңою дүйнөлүк классика. Жаккан бир хит ырлардын бирөөсүн элдерге арнай өтөсүң. Түшүнүктүү. Андыктан эмне ырдайбызбы кеттикпи? Суроолорду кийинчерээк беребиз. Азыр болсо элди көп күттүрбөйбүз. Эң алгачкы ыр кайсы болот? Өзүмдүн репертуарыман ырдайбы? Кайсы ырдап берейин? Менин күтүп атам, эл деле күтүп атат, бирок балким ким билет, күттүм ай элдин баарына ушунчалык катуу жаккан. Анан ошону күтүп отурушкандар бар, анан балким Джонниде жаңы репертуарында жаңы ырлар бар, бирок аларды бүткөндөн кийин эле жакынагы угуңуздар. Эң сонун. Жарык болуп жашоомдо жаралдым, жаркыным деп эркелеттим, сүйө алдым. Жаным менин жаркыраган алтыным, жарты кылып Kimge meni kıyaldın? Ben seni güttüm ay. Yüreğim olup durat sağa çet albay. Men özümdü izlep kelimin tabalbay.
Al umuttoy janıp janıp küydüm ay. Nege men canım seni mınça süydüm ay. Men özümdü kütüp gelemin tacabay. Jürögüm jakındatma hiç kimdi. Jüdöttü o jürögüm arı sezimdi. Jamgır bolup tөгülüp ыйлап келе. Jabırkagan jürögümdün tekesimin. Men seni güttüm ay. Jürögüm ağrıp durat sağa çet albay. Men özümdü izlep gelemin tabalbay. Al umuttoy janıp küydüm ay. Nege men canım seni mınça süydüm ay. Men özümdü kütüp gelemin tacabay. Jürögüm ağrıp durat sağa çet albay. Men özümdü izley beremin tabalbay. Al umuttoy janıp küydüm ay. Nege men canım seni mınça süydüm ay. Men özümdü kütüp gelemin tacabay. Men özümdü izley beremin tacabay. Men özümdü kütüp gelemin tacabay. Сен жбойырдан ардайым эле угуп жүрөм, бирок мындай атмосферада башкача болот экен. Жакшы. Бул ырды сен илгери жазгандай укдум беле? Илгери жаз. 2015 жазылгандыр. 2015 5 жыл болду. Жатып анан бир жылдыз жаңган кезде сизге чыгып турду. Жазылгандан кийин 3 жылдан кийин чыккан да. Неге? Ушунча. Просто мен башка мамлекетте жүрдүм 3 жылчы. Анан бияка келип калдым. Жакшы. Ушул мен бир топ эле популярный сөз окшойт. Хит болду себеп дегенде жөн эле сен сүрөтүң турат мындай гитара менен бачкинге алып анан ошону карасаң 6-7 миллион просмотр дейт. Анан клип чыкканда аныкы бир 10го жакын же 10дон ашты уже. 10го жакын болуп калды. 10го. Же сум баарына кошо келгенде бир 20 миллион жолу угулуп койду окшойт дейм да радио аркылыктардан. Жакшы. Өзүң көп эле жерлерде, концерттерде, тойлордо живой ырдайсың да. Ооба. Репертуар. Концерттерде дайыма эле живой ырдайбыз. Көбүнчө благотворительный кайрымдуулук концерттерге барган кезде, тойлорго барганда эле живой ырдаган аракет кылабыз. Бирок кээде аппаратура жакшы жандуу үн менен ырдаганга мүмкүнчүлүк бербеген кезде айла жок фонограмма менен ырдаганга туура келип калат да. Микрофон жакшы иштебесе же колонкалар быркылдап калган кезде болуп турат. Андай да биз деле фонограмма менен коюп коебуз. Саламатсыздарбы урматтуу туугандар деп мынтип коюп дегендей. Бизде экинчи рубрикабыз алдыда азыр. Мага жарашат деп аталат. Ал жерде өзүңө жаккан. Өзүңө жаккан Баястан сага жарашат деген ырын ырдап койсуң. Гитара менен рэпти кандай болот экенин элестетиш кыйын. Ошон үчүн кайсылыр көбүрөөк чыгат сага? Хоть в мире много есть удивительных мест, это лучше всех ты здесь. Я иду пешком, забывая куда, неприятно, что
ты-то, а где мне угадать причину явлений? Следую тенью улицы, влюбленный в тебя. Тут и там оживление и суета. В этом мире что-то не так, в нем какой-то волшебный уют. Тут и там, расставляя мечты по местам, переменяет твоя красота. Я его больше не узнаю. Глазеют парочки через стекла кафе. Им темно сейчас, как мне. Среди бела дня о любви своей петь. То кому я, тебе, а в небе поселились звезды и птицы. О, что же мне делать, если это из-за тебя? О, тут и там оживление и суета. В этом мире что-то не так, в нем какой-то волшебный уют. Тут и там, расставляя мечты по местам, переменяет твоя красота. Я его больше не узнаю. Деп кыскача бүтүрүп коелу эле. Мен байкашымча көбүнчө эле Чумаковдун ырларын жакшы көрөт го дейм да, гитарада ойногондор, анан жандуу үн менен ырдалгандар. Чумаковдун ырлары негизи эле аябай жакшы жазылган ырлар да. Сөздөрү, обону, ырдаганда удобный. Бирок ушул жактан мисалы ошол эле Россияда бир аз ыңгайлуураак. Мисалга алганда Чумаков өзүнүн аудиториясын таап алган. Ооба. Аудиториясы бар. Ал аудиториясы ага бир топ эле кире шап келет. Плюс өзүнө жаккан нерсени кылып атат. Бизде бул жактан кичине кыйыныраак, себеп дегенде кичине болсо да системага баш ийип койушуң керек болуп калат дегендей. Бизге өзүңө жаккан нерсени кыла берсең, элдерге жакпай калышы мүмкүн. Ошондуктан биз элди карап, элдеп иштешибиз керек да. Ооба. Ошол жагы бар да. Ошол жагы. Мода эмне талап кылып аткан болсо, ошону беришибиз керек болуп калат экен. Бирок антейин десе, ошол эле күттүм ай. Бул өзүңө жаккан эле. Эч айтпайсың, бул коммерческий ыр деп. Как она, если орусча айтмакчы, чыгармачылык. Эмнени сезип жатасың, эмнени жашап өттүң, ошону чалдырдың элге жакты. Мен көп эле көрдүм. Именно тойлорго, корпоративтерге ушул ыр менен чыгып жүргөнгө. Күттүм айдырда бериңизчи дегенде. Демек, акырынан бурса болот. Болот, буюрса. Эми мода эмнени талап кылып атат? Билип эле турабыз. Эми биз эмнени талап кылабыз? Даже биз деле эмес, бул уже өзүңө деп коелу. Чумаковду жакшы көргөн үчүн ырладым. Күттүм ай, сенин ырың болгон үчүн ырладым. Эми башка бирөөлөрдүн ырларын орусча айтмакчы наугад тандап туруп ырдап берип койсоң, анан биз албетте же сонун болду, же анча эмес болуп калды. Кайсы? 5 экен бул жакта. 5 конверт, ошонун арасынан 2 Кер 6-чысын. Биякта 20 конверт бар десең, алар еще хуже. Мында арасынан еще кичине жойнеге жеңилирээк болсун деп тандаган ырлар ушул. Аттики 20 деп саначу эле. Давай третьем ортосундагы. Ортосундагыны сизге тапшырып атам. Кандай ыр болбосун ырдашым керек, Шарт ушундай. Биз ырчылардын канчалык деңгээлде импровизацияга даяр экенин да билишибиз керек. Биякта акча коодук биз. Андай тамашалар биздин берүүбүздө бир топ эле жаңыра турган болуп калды. Бирок конвертте азыр элдин баары мындай той менен связанный болуп калды ушу конвертте. Илгери конверт менен мындай кат болчу. Кат жазып почта аркылуу жиберишчү эле. Еще илгерки билесиң, салам кат деп жазып обязательно башындачы. Бул жакта менин эң жакын досумдун, раматылык досум Акжол Канатбек уулунун чыгармасы экен. Ырдаңа аракет кылып көрөлү, эми автордукундай ырдай албай калышы мүмкүн, бирок
Сен мени аракет кылып көрөйлү. Бул жерде сөз бар экен, ушуну ырдап көрөйүн анда. Aşığım begim ay, begim ay, begim ay. Asılım menin ay, menin ay, menin ay. Raymalın boyun senin ay, senin ay. Begim ay, begim ay, begim ay, begim ay. Karagat gözüm benim kadala kapilet. Jaraladım sadaga kan teyin göküröktü ezdin ay. Kalganday bir men üçün jarala keremet. Sezim verip mağa da sen benim tereğime jettin ay. Bayqatpay aldırtan kara çıgıp bay kengdin oylarun nazat kıldın. Jaktırıp kalganımdı sezdin ay. Asılım sezdin ay, sezdin ay, sezdin ay. Yüreğim ezdin ay, ezdin ay, ezdin ay. Asılım begim ay, begim ay, begim ay. Begim ay, begim ay, begim ay, begim ay. Güzel otoyuzu denin ay. Yürektü elip aldın tenin ay. Çok debe soranlamın tebin ay. Özümsün kıyıldagı benim ay. Yürüşün cengindagı jengil ay. Özün bol asıl geçim tenin ay. Gündün tünlü güllü üzülür gezdi. Günden ilk kez bir kez süzülür gezdi. Sen mağa ümit berip kettin ay. Asılım dedin ay, dedin ay, dedin ay. Aşığım begim ay, begim ay, begim ay. Raymalın boyun senin ay, senin ay. Begim ay, begim ay, begim ay, begim ay. Bakıttın kuşunday goncu canım. Baktılı ucumayım bolcu canım. Ardından aylanayın begim ay. Asılım begim ay, begim ay, begim ay. Asılım menin ay, menin ay, menin ay. Raymalın boyun senin ay, senin ay. Begim ay, begim ay, begim ay, begim ay. Asılım begim ay, begim ay, begim ay. Aşığım menin ay, menin ay, menin ay. Raymalın boyun senin ay, senin ay. Begim ay, begim ay, begim ay, begim ay. Begim ay. Жүрек ооруп кетти го бул ырдап атып. Мен де ойготуп кеттим десек. Чындыгында сонун ырд бул. Ойлойм. Ак жол өзү экөөбүз да көп чогуу жолугуп, мага да ырларын жазып берген. Тилекке каршы азыр ырларга чыга элек. Көп экөөбүз машинада отуруп алып, таң аткыча сүйлөшүп отурган күндөр болгон. Анан чындыгында таланттуу болчу, аябай көп кырдуу. Кудайдын буйругу экен. Ошо. Биз дагы бул ырын жаздырганга жетишип калды, бирок көп жакшы ырларын байкаганбыз. Анын баары чыкпай калды. Балким аналардын арасынан анча мынчасын сен эле оккансың. Мисалы коштойгум келбейт деген сыяктуу. Деңиздеги аябай баягы жүрөгү кенен, чындыгында өзү жазгандай деңиздей адам болчу да. Баягы кучагына көп эле адамдар бата берчү да. Баарын монтип эле кучагын жайып тосуп алчу.
актер десең актер, акын десең акын, гитарист десең гитарист, комузчу десең комузчу, домбура чертип казак тилинде канчалаган айтыштарда чыгып жүрдү. Ырлары, обончу, сөздөрү жазгандары тим эле өкүнүчтүү. Мына адамдар азыр бизде чанда кездешет. Ооба. Жокко деле бара берсек болот. Эми бул өзүнүн атына ушу ыр калтырып кеткени бул сонун нерсе да. Жакшы, эми дагы бир мүмкүнчүлүк беребиз. Дагы бир мүмкүнчүлүк бул оор эле болду курдаш. Себеп дегенде үнү тембри өтө жогору. Аныкы аябай жон да. Асылым бегим ай деп айтат да мындай. Объем мененчи. Так. Кайсынысы? Ык-бык сен чык деп койсун. Герман байланда. Так. Конверт жука ичинде килтеген бука деп койсун. Бука болобу же башка болобу иши кылып. Мага кызык болгону колдон келишинче жакшыраак ырып түшсө экен деп атам. Бир чети жеңилирээк болсо. Бул хит экен. Мирбек Атабеков байкебиздин күндөр жаңырат ыры. Биздер алып тыңдап көрөлү анда, Күндөр жаңырат, күнөсүз бир өз сагынат, күтүп зарыгат, көргөндө көздөр жарылат, сүрдө барыштан, сүйүп алыстан, сүрөтүн арап жалынап, ойлор жарышкан, куру чабалышкан. Ай, асылгансың ай, айдын нурундай, жанып турдуң ай. Ай, асылгансың ай, айдай жаркырай, азда калкыбай, ару сезимди айтырбай жигит сезбеди, азыра берди ардайым анын элеси, ай жылдап күндөр алдыга сүрөп, айда биз сүйүп кемеси кагып канатын, бактын табасың. Ай, асылгансың ай, айдын нурундай, жанып турдуң ай. Ай, асылгансың ай, айдай жаркырай, азда калкыбай. Айдын нурундай, жанып турдуң ай, асылгансың ай, айдын нурундай, асылгансың ай, айдын нурундай, жанып турдуң асылгансың ай, айдай жаркырай, азда калкыбай. Ай, асылгансың ай, айдын нурундай, жанып турдуң ай, асылгансың ай, айдын нурундай, мен өзүмдү деп койсун. Асылгансың ай. Чисто сенин исполнениең болду го. Жакшы болду,
Жакшы болду. Кичине рок аралаштырып үйрөдүң дейм. Ооба. Белип кеткен ушинтип монча деген. А гитараны ойнап жүргөнү канча болуп калды мына үйрөнгөн? Гитараны деген мен негизи 6-класстан бери ойнойм. 2003-жылы баштап турмун. Андан бери 17 жыл болуптур. Бирок эми 17 жылдын арасында гитараны чертип келатып эле кайра таштап салып, кайра колго алып, жарым жыл чертип, кайра 1 жыл таштап салып ушинтип атып, акыркы 5 жылдан бери ушу баягы дайыма чертем да. Кичине мындай латино американский мотивтерден черте аласың мындай жөн эле. Жөн элеби? Allez! Деген жөн эле бул импровизация эч ким үйрөткөн эмес, өзүм эле чукулап атып баягы. Импровизация. Негизи мындай мелодия бар, восточный танец деп коет да. Ал кичине башкачараак чертилет, профессионалдуу көзү караш менен караганда. А мен баягы самоучка болгондуктан уккан нерсемди эле чертип атам да. Гитарадан такыр сабак алган эмессиңби? Гитарадан сабак алгам, бирок аз эле гитарага сабакка барып жүргөн кезде 2-3 эле произведение үйрөнгөм да. Ал ошо баягы детский произведениялар болчу. Аны ошончо дальше улантпай койгом. Комуздан сабак алгам 5 жыл. Баян барго? Баяндан сабак алгам 5 жыл. Ошо. Чопо-чорду өзүм өздөштүрүп алгам. Ошондо 4 музыкалык инструмент ойнойсуңбу? 5-5-инчи. Пианино, фортепиано. Фортепиано да. Жакшы человек оркестр болуп бараткан кезиң уже. Да, бир эки инструмент. 7-8 колум болсо сонун болмок да. Өзүң эле концерттер көрбөк. Негизи гитараны үйрөнүп коюш керек болчу да. Сөйткөн сонун туулган күндөргө барсаң мындай баары күлүп какат аткан гитараны бир ырда гана эле звезда сенсиң ал жерде. Кайсырды заказ бердирди өзүнчө. Ушундай болобу? Школдо мектепте окуп жүргөн кезде көп болду андай нерсечи. Гитара билген райондо жалгыз эле мен. Анан менден улуу байкелер, 3 жаш, 4 жаш улуу байкелер отуруштарга чакырышат дайыма. 11-класстын балдары да, алар биз үчүн байке болчу да. Мен 6-класс. Анан барып ошо 11-класстар менен дайыма эле ушинтип жүрчүмүн. Күнү түнү эле конокто. Өзүм чоңдор менен чоңой коомду жүргүм да. Алардын бир отурушуна барып койсоң да өзүң классташтарың тоготпой эле. Жигиттер чото чоңойсуңар деп. Ошондой болуп калчу. When your legs don't walk like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. When your mouth said remember the taste of my love. When your eyes still smile from your cheeks. And darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart goes syphilis on its vanity. I'm thinking about how people fall
ways. Maybe just to touch your hand. Me, I fall in love with you every single day. I just wanna tell you I am. So honey now, take me into loving arms. Kiss me onto the light of the stars. Place your head on my beating heart. Thinking out loud, 'cause maybe we fall out right where we are. When my hands are gone and my memory fades, and the crowds will remember my name. When my hands don't play the string the same way, yeah, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul's never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind. Your memory, I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of a plan. I just keep on making the same mistakes, hoping that you understand. So baby now, ooh, take me into loving arms. Kiss me onto the light of the stars. Place your hand on my beating heart. Thinking out loud, 'cause baby we fall in love right where we are. La, 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 la. Oh, na, 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 na. Na, 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 na. Oh, so baby now, take me into your loving arms. Kiss me out to the light of the stars. Oh darling, place your hand on my beating heart. Thinking out loud, 'cause maybe we fall in love right where we are. 'Cause maybe we fall in love right where we are. 'Cause maybe we fall in love right where we are. Дүйнөлүк кийлер рубрикасына Эд Ширанның репертуарынан эң сонун чыгармага жаңырды. Эд Ширакты койдум. Эд Ширактын репертуары. Ошондой бир ойнор бар ушулар арасында. Ушулар ушинтип коет. Эд Ширанды Эд Ширак деп. Биз антпейбиз. Ошентип эле. Сага чоң рахмат келгениңе. Ырдасаңыз дегенде гитара, жан дүйүн дегенде эле сразу биринчилерден болуп келдиң. Жөнүн чакырсак прям биздин берүүбүздүн форматына сонун отурат экен. Мен сүйлөсөм сен ушинтип жерип турайын деп атасың. Романтика. Ошо сразу сен ойлогонбуз. Программанын форматына, программанын алкагына сонун жетерсиң деп. Деги эле сонун адамсың. Сага чоң рахмат келгениң үчүн. Силерге рахмат. Чоң рахмат. Буйруса биз эмки жумага чейин сиздер менен кош айтышабыз. Бир жума ичинде кийинки конокту кимди күтөсүздөр, аны ылдыйда жазсаңыздар болот деп ар дайым айтып келебиз. Себеп дегенде кайсыл ырчы көбүрөөк добуш чогултса десек болот. Ошол ырчыны биз чакырганга аракет кылабыз. Эң башкы суранычыбыз биз албетте каналга катталып коюңуздар жана лайк басканды унутпаңыздар. Фрунзе ТВ каналы бир шиңил долбоору. Көрүшкөнчө.